кылып баары бир жатышат. Текебаев менен тең таймашууга мүмкүнчүлүк бериши керек эле. Мен аларды коргоп аткан жерим жок. Адилеттүү сот болгон болсо жазасын алсын. Маселе соттун коррупцияга аралашкандыгында. Соттун чечимдеринин баары Ак үйдөн чыккан телефонго жараша чыгарып аткандыгында. Баленин баары биз ушул мыйзамсыз камакта жаткан адамдар көп. Саясий буйрутма менен ошол саясаттын курмандыгы болуп жаткан ошол жерде биздин кече күнү арабызда отурган депутаттар бар. Мен ойлойм, ошол маселени сөзсүз карап чыгыш керек деп. Ошондуктан Каныбек Капаш жөлү маселени көтөрдү. Биз комиссияны сөз түзүш керек. Ошондуктан Дасан Арсбек сизден сунуштама киргизип берет элек, ошол маселени добушка коюп депутаттар чечсек. Prokurorlar olsa bir taraflı olsa bizi külöölü öyle, yette öyle bayaklı külöölü de ta sotko cetkizgenin işten daha böyle oturasına Ошондуктан могу жерде мынакей мекемелерге күч токтомду берем. Айткер катарында жоопко тартуу жөнүндө токтом. Бул жерде соттун башкары эле биринчи инстанциядан баштап айтканбыз. Биринчи инстанциядагы соттук судья отурумунда Субанкулов бул Ак үйдүн заказын таптан аткаргандыгын баары көрсөтүп турат да, эске алган эмес. Өтүнүчтөр интернетте эле социалдык тармактарда юристтер сабактуу граждандар айтып отурат. Кантип прокуратура соттун составына кирет. А биздин судья прокуратура менен кеңешип, алардын көрсөтмөсүн аткарып, чын эле мындай состав судьядай, коллегиядай иш алып барып атат да. Мына ушунун өзү сот саясий негизде болуп аткандыгын, сот эркин эмес экен, ал президенттин аппаратынан түздөн-түз көз каранды экени ачык көрүнүп турат.